Саламатчылык кандай? Сонун, барыңыздарга ысык салам. Дубайдан келдим, окуудан келип алдым, аман эсен. Кандайсыздар? Жакшы окуп атасыздарбы? Азыр кандай десем, бизде программа кандай? Бул жума насыщенный программа күтүүдө. Пользователь Zoom деген ким бул жакта? Чужой адамдарды исключать этебиз да обычночу. Пользователь Zoom дейт. Zoom'ду надо упаковать, э? Ам, Бул жумада среда күнү онлайн разборлор болот Изаткан Жусупова менен Telegram каналда. Андан кийин четверг бизде жандуу жолугушуу. Пользователь Zoom атыңыз дейт. Пользователь Zoom деген ким? Бизде чужой адамдарга кирүүгө болбойт да Zoom'даргачы и записьтерди таркатууга болбойт. Четверг күнү бизде жандуу Мен жолугушуу. Рахат окшойм, да. Я не знаю, там у меня сохранено имя или нет. Да, Но переименуйте нет. Рахат. Мгм. И Хорошо. четверг күнү бизде жандуу жолугушуу 12-ден 5-ке чейин, 6-га чейин калсаңыздар болот. Өз алдыңарча дагы анан онлайнда окугандарга фигура болуп келүүгө мүмкүнчүлүк бар. Анан сөзсүз түрдө ушул четверг келсеңиздер болот. Ким келе жатат региондордо жашагандар? Себеби пятница саат 12-де бизде фотосессия болот, 1 сааттык бизден белек. Жана 1 саат фотосессия бүткөндөн соң бизде эмне болот? Новогодний корпоратив, жаңы жылдык биздин кечебиз болот. Саат 1-ден баштап 5-ке чейин Бухарага барабыз. Ошо өз алдыбызча отурабыз деп жашнакай кийинип келсеңиздер болот. Кара, нарядный же бордовый стилде, элементы бордового кошуп кетсеңиздер болот. Вот. Ушундай. Пятница чогуу отурабыз буюрса, Анан пятницадагы общий фотосессия, 1 сааттык фотосессия болот. Ибадат, сиз барсызбы? Фотосессия кыла алдыңызбы? Сизди отдельно фотосессия кылып келиңиз деп жөнөткөнбүз. Кылындыбы же кыла элексизби до сих пор? Саламатсызбы? Кылдык. Уже сүрөттөр дайын, видеолорду монтаж кылып атат окшойт го. Классно, классно. Видеолорду жөнөтө элек, по-моему, монтаж кылып атат. Классно. Бир жума болду. Инстаграм баракчаңыздын ссылкасын жөнөтүп коюңуз мага, хорошо? Доп биз Хорошо. зарегистрировать этип коелу, анан как раз таки четверг мен дагы барам буюрса, ошондо жолугушканда дагы сиз айтып эме көрсөтсөңүз болот. Именно баракча боюнча дагы суроолоруңуз болсо, бүгүн дагы суроолоруңузду берсеңиз болот. Баардыгын мен айткан боюнча тартып келдиңизби? Ооба, эми жанакы сүрөттөр эмелер дайын болду. Жана анан ошол эмени мен жөнүндө баалыгым деген темаларды, по-моему, эме кылып атат, монтаж кылып атат тиги кызча. Бүт Рилстерди. рилстерди тарттыңызбы? Ооба. Молодец, молодец, тогда молодец, вообще круто. Азыр в первую очередь трансформация курсун жакшылап окушуңуздар керек. Ким биринчи жолу окуп атса өзгөчө сиздерге. Трансформация курсун чогуу мына чөйрө менен кошулуп окуп атасыздар. Элина эже, сиз группага кошкондо трансформацияда окугандар менен да кошуп алар онлайн разборлорго катышып атышабы насаатчылыктагылар? Онлайн разборлорго трансформацияда Элина эженин группасы менен кошулуп ошол жактан дагы эң негизгиси ошол курсту дагы окуп беришиңиздер керек. Андан кийинки сабактар берилип атат, насаатчылык, талдоо чебери деп. Ошол сабактарды көрүп полный фокус коюшуңуздар керек. Мага кандай суроолор бар? Келиңиздер анда. Суроолорду берсек болот. Микрофонду, видеону включать этип, мага суроолорду берсеңиздер болот. Кандай суроолор бар мага? Мен менен суроо жооп бар. Кандай суроолоруңуздар бар? Кандай стратегия керек? Мен кандай силерге жардам бере алам? Как я могу вас поддержать? Кандай суроолоруңуздар бар? Чем я могу вам помочь? Мен кандай сиздерге дагы балким суроолоруңуздар бар мага жеке.
Бир объявление айтып кетейин. Заткан Жусупованын командасына, то есть в нашу команду бизге сатуу менеджерлер керек жана кураторлор дагы керек. Мага кандай суроолор бар, айымдар? Саламатсызбы, кымдыз айым? Жакшы барып Саламатсызбы? келдиңизби дагы? Сонун, Суроолор сонун. жолукканда да айтып бересиздер да, буюрса. Кураторлорго кандай требование? Куратор бир ай биздин кураторлордун жардамчысы болуп иштейт. Служение кылат, кызмат кылат, стажер болот. Куратордун жанында, мисалы үчүн, Элина эженин же Зинагүл эженин жанында помощница болуп иштейт. Группалар менен ошо иштегенди үйрөнөт, өзү көрсөтөт. Биз карайбыз, жеке менин да көзөмөлүмдө болот. Эгерде биздин команданын регламенттерин бузса, туура эмес движениялар кетсе, анда командадан исключение болуп калышы мүмкүн. Анан эгерде дагы да именно служение кылгым келет, кураторда болом, сатуу менеджерда болом, иштейм десе, анда кошулса болот. Работа с группами экен да, в основном ушу. Мисалы үчүн трансформация курсуна куратор болуу дегенди билдирет. Трансформация курсуна барып, ошол адамдар менен, сиздер менен кантип трансформация курсунда куратор иштеди эле, ошондой сымал куратор болуп сопровожденияга дагы албетте проценттер төлөнөт, жана курс сатылганда дагы проценттер төлөнөт. Ошондой сыяктуу кылып дагы азыр объявление даярдап атам, полностью менеджерге түшүп, ошол жактан дагы тандап алабыз, потому что биз буюрса эмдиги жылы масштабка карай жолдо турабыз дегендей, командабызды көбөйтүү максатында. Андан сырткары сатуу менеджерлерди набор кылып атамын. Окутуп өзүм алып каламын. Албетте ошол сатуу менеджерликти сопровождение кылбай сатуу менеджер болуп да иштесе болот. Жана сатуу менеджери дагы болуп, куратор болуп дагы иштөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошо стажировка болот. Сөзсүз эле трансформацияны өткөн киши болуш керекпи же андай болбосо деле боло береби? Трансформация курсуна азыр окуп атпайсыңарбы? Значит, аябай сонун силерге подарка белек бердик го. Трансформация курсунан башталат негизи, ооба, трансформация курсунан башталат. Ооба. Нет, я имею в виду не из наших этих участников, а вообще левый эле башка жактан келип деле иштесе болобу же болбойбу? Болбой Нет, калат да, э? конечно. Вообще не берут таких. Чужой адамдар да только трансформация курсуна окуш керек. Обязательно окуган адам болуш керек. Чужой, левый деген вообще не приемлю даже. Понятно. Чужой, левый адамдар деген бизде жок. Мен өзүм ойлонуп атам, почему-то распаковка личности, эмки зумда биз распаковка жөнүндө сөз кылсак болчу да экен. Распаковкадан силер өзүңөрдүн күчтүү тараптарыңарды да тапсаңыздар болот. Негизи ошол распаковканы дагы бир сыйра үйрөнүп алсаңыздар, бир гана балким клиенттер менен иштешип калган учурда дагы силерге сонун жардам берет да. Ошон үчүн ошол Мырзайым, распаковканы ошол дагы бир Инстаграмда айтып атасыз, Инстаграм эмес, бул распаковка инсандык баалуулуктарды ачуу дегенди билдирет. Распаковка личности деген тема да. Азыр Вообще мен эле. гайдын таап калсам, да, ошол мен суроолорду берем. Балким VIP тарифте окугандарды онлайн азыр распаковка кылдыртам. Ошол суроолорду берип атканда силер өзүңөргө жоопторду алып, как раз таки өзүңөргө дагы Инстаграмга темаларды жашоодо именно өзүмдүн баалуулуктарым деп ачканга дагы жардам бериши мүмкүн да. Инсандык баалуулуктарды ачуу деген. Анан ошол распаковканын суроолорун сиздерге да бере алам, потому что клиенттер менен силер ошону дагы иштеше аласыңар да. Мисалы үчүн Ызаткан Жусупова менден 3 жолу насаатчылык менден жеке окуганда, өзүнүн насаатчылыгына дагы клиенттер менен иштешкенде дагы жеке иштешүүдө ошол распаковканы кошкон да өзүнөчү, потому что распаковка деген бул адамдын ичинде катылып турган казынасын, кенчин алып чыгуу дегенди билдирет да. Биз өзүбүздүн баалуулугубузду көп учурда Скрытые таланты. Выявление, да?
скрытый талант, потенциалдарды алып чыгуу максатында деп билдирет да. Анан жандуу жолугушууда эмнени сурагантасыз менден, түшүнбөдүм. Про поездку, про психологию, у кого обучались, вообще ли в целом. Давайте мен Барыш керек бекен, Дубайга барып келиш керек бекен, съездить надо, не надо дегендей. У меня классные идеи, кандай десем, окуу аркылуу мага жол ачылгандыктан, кандай десем, менде мындай жол ачылып, көз ачылып дегендей жакшы трансформация болгондуктан, мага аябай сонун идеялар келди. Ал идея менен сразу эле Заткан эжеге бөлүштүм. Почему бы нам не организовать в Дубае ретрит дедим. То есть мага ошондой идея келди, ретрит уюштуруу. Ретрит уюштуруу биз менен Дубайга выезд менен. Бул идея балким февраль же март учурунда болот, балким мартка болот, 8 мартка карата да. Анан ошондой идеялар келди. Анан бул идеяларды Кудайым буюрса эми ниет кылып койдум. Ошол жака айымдарды алып барып, биргеликте ретрит 4 күн болобу, 5 күн болобу, трансформационный ретрит, потому что эң негизгиси мындай выездке чогуу жашаганда, башка жакка кетип чогуу жашаганда баардык эмең баары ачылат экен. Сонун трансформация болот экенсиң. Окуудан да мурун жанымда жашап аткан адамдардан көп трансформация алдым десем болот. Ошолордун моралынан, ошолордун сүйлөгөндөрүнөн, ошолордун ой жүгүртүүсүнөн мен үчүн көп открытиялар болду. Себеби дегенде ар бир адамдын, мындайча айтканда, ар бир адамдын өзүнүн убеждениялары бар экен, ошол нерсени ойлойт экен. Мисалы үчүн мен үчүн экөөбүз партнер болсок, бул адам дагы иш кылып, иштесе, мен айтам да, бул деген иштеп атат, вложение кылып атат деп. Мисалы үчүн двойкалар мамиле кылып, мени түшүнүп, жакшы отношение кылган үчүн дагы мен вложение кылып атам деп эсептешет экен да. Мен үчүн бул открытие болду, мисалы үчүн. Допустим, там четверкалар все должно быть поровну, мисалы үчүн, все должно быть справедливо, бардыгына тегиз мамиле, бардыгына справедливость деген сыяктуу нерселер болду да. Ошон үчүн көп дагы жакшы инсайттарды алдым. Албетте анын бардыгын айтып мындай жеткире албайм. Бул ички трансформация экен, бизге билинбейт экен, бирок ички трансформация өзүбүзгө да билинбейт экен. Эмне үчүн дегенде, силер дагы балким 1 ай, 2 ай, 3 ай өтсө дагы өзгөрүүңөрдү сезбешиңер мүмкүн. Бирок ички абалыңар, аң сезимиңер менен иштеген нерсе билинбейт экен да. Кээ бирөө результатты акча менен мынтип кармап көргүсү келет болушу мүмкүн. Азыр деле мисалы үчүн 2 жыл ичи мен психология жашоосунда жүрсөм дагы өзгөргөнүмдү өзүм билбейм, түшүнбөйм. Түшүнбөйм эмес, көрбөйм. Мени башкалар айтып көрүп атышат. Ушунчалык өзгөрдүң, башкача болуп калдың депчи. Мага бул нерсе көрүнбөйт дегиле. Мага бул нерсе көрүнбөйт жана билинбейт. Ошон үчүн башындагы өзүңөр точкаңарды сөзсүз түрдө дептерге жазып коюңуздар дегенибиз ушул болду. Себеби дегенде силер ошону карап өзүңөрдүн сезимиңерди ай сайын отслеживать этесиңер. Буюрса мына 1 ай болуп калганда дагы ар бириңиздерге кандай результаттарды алдыңыздар деген суроо менен менеджер жазат. Анан албетте бизде дагы доска почета болот, эң жакшы результаттарга да поощрениялар, кандайдыр бир белектер дагы каралган. Ошон үчүн сөзсүз түрдө өзүңүздөр менен иштеңиздер. Өзүң менен иштеш эң оор нерсе экен. Себеби эч ким өзүн жаман ойлобойт. Эч ким өзүнүн күнөөнү билгиси келбейт, өзүнөн издебейт да, башкаларды өзгөрткүсү келет. Ошол эле мен окуп келген жерде деле, мисалы үчүн көбүнчө аялдар окушат. Көп эле ошол баласын, күйөөсүн өзгөрткүсү келгендер да. На самом деле күчүң өзүңө гана жетет. Вот. Так, мен бул ушул кичинекей сабакты өтүп коеюн деп чечтим. Себеби дегенде барыңыздар Instagram алып барасыздар. Андан сырткары дагы Instagram алып баргандан сырткары дагы негизи эле бул нерсе силерге керектүү нерсе. Бул Instagramды сатуучу кылып, упаковка кылуу дегенди билдирет да. Караңыздар, бул жакта мисалы үчүн меники мурун никнейм Bella Stella деп турган да. Никнейм деп аталат. Силердин аты жөнүңөр негизи, мисалы үчүн меники азыр Кундуз Таштанова да. Өзүңдүн атың менен фамилияң бул эң жакшы личный бренд, эң жакшы жеке бренд. Сенин өзүң атың менен койгондо акча дагы сага жакшы келет. Өзүңдүн атың кандай болсо ошо ойдон кабыл алып, там, допустим, Норузгүл болсо, Нора болуп алыптыр да. Жок, өзүңдү кабыл алганда ошончолук жакшы акчаң кетет. Сенин жеке брендиң бул сенин атың менен фамилияң. Мен өзүм Кундуз деген атты жактырчу эмесмин, эски ат, старомодный деп. 12 жыл Bella Stella болуп жүргөм.
Бирок мен Кундуз Таштанова болгондо, вот наконец-то я себя приняла, да, бир жыл болгондо, каякта Белла Стелла элестеткиле бир компания, косметика, бирөөнү качабы. А мен өзүмдүн жашынакай Кундуз Таштанова деп атымды менен чыкканда, бул жеке брендим да күчөп баштады. Анан караңыздар, менин бул жакта аватардагы түшкөн сүрөтүм. Бул сүрөт туура эмес. Эмне үчүн туура эмес? Биринчиден, аркасында шум көп. Шум деген эмне? БКЧК. БКЧК бизде отвлекать этет. БКЧК деген нерсе бул туура эмес. Ошон үчүн аватардагы сүрөтүбүз однотонный фондо күлүп турушубуз керек. Эмне үчүн күлүп турушубуз керек? Үңүрөйгөн адамга ким жазгысы келет? Момтип турганга же болбосо кайгылуу болуп өлөйүн деп тигиз эмне эле депрессияда, өзү депрессияда болгон психологко ким жазгысы келет? Эч ким жазгысы келет. Нативная улыбка. Не такая, что деп мылжыйып эмес, мягкая улыбка болуш керек. Фотосессия кылганда, сүрөткө түшкөндө, аватарга түшкөн сүрөтүңүздөр жылмайып турганыңар оң. Эмне үчүн? Биринчиден, бул притягивает. Эң биринчи эле силер бирөөгө лайк басып, комментарий жазганда, сиздерге эң эле биринчи нерсе бул силердин аватарыңар, анан никнеймдер көрүлөт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө аватардагы сүрөткө жакшы сүрөтүңүздөрдү тандасаңыздар болот. Сүрөттү карап туруп эле, чё-то бу жаккан жок, бу стерва окшойт. Бу чё-то не очень окшойт. Бу мени уруп салат окшойт или бул бир бакуш окшойт деген сыяктуу эле сүрөттү көрүп эле доля секундада силер жөнүндө выводдорду жасаган адамдар болот да. Ошон үчүн аватардагы сүрөт еще психологияда жүргөн эжекелер, мырзалар, кара кийинбеңиздер. Мындай кара эмес, светлый көйнөк, светлый кийим менен, однотонный фондо түшүңүздөр. Анан момтип чыкыйып, рубашка, галстук, пиджактарды кийип алсаңар, бул депутат экен, бул чоңдорго экен, мунуку кымбат экен, биз жөнөкөй эле аялдарбыз, бул бизге эмес экен дешет да. Ошон үчүн психолог деген ортодогу граньды придерживаться этиш керек. Слишком да момтип чыкыйбай, слишком да эме болбой, жөнөкөйрөөк, но в то же время женственный, мындай открытый открытый, мындай ачыгыраак тема эмеге, түстөгү кийимдерге аракет кылыңыздар. Анан жанагындай кара кийингендерде өзгөчө психолог болобу, кара кийинген либо страдает, либо что-то скрывает деген дагы нерсени алып кетет. Аватар, мына аватар, сүрөтүңөр, силердин сүрөтүңөрдө аватар деп аталат. Строка поиска. Строка поиска издөө сызыгы. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн мен Инстаграмга киргенде, мага психолог Бишкек или мен психолог, мисалы үчүн мен Караколдо жашасам, психолог Каракол деп жазам. Психолог Каракол дегенде, бу жирный строчкада чоң тамгалар менен психолог Каракол деп турган мен попадать этем. Эгерде мага энергопрактик керек болсо, Караколдо жашасам или Ошто жашасам, энергопрактик Каракол, Ош, массаж Ош дейм. Эгерде мага массаж керек болсо, эгерде мага визажист, мен Ошко барып калдым, тренинг керек, жазашым керек. Визажист Ош дейм. Визажист Ош деп жазылып турган адамдын аккаунттары чыгат. Кимдин сториси күйүп турса, ошону тандайм. Кимдин Инстаграм упакованный болсо, ошону тандайм. Работаларын, кейстерин карайм, отзывдарын карайм, туурабы? Ошон үчүн бул жирный строчка, бул строка поиска. Көбү ушул жака аты жөнүн жазып алышат. А мен мисалы үчүн Ошко барып алып, макияж Ош деп эмес, допустим, Нуриза Нурманбетова деп издебейм да, аты жөнүн билбейм. Мен эң основной ключевой 3 сөздү жазам жирный строчкага. Издөө сызыгын туура упаковка кылсак, черновикке жазып, уже половина успеха. Күнүгө сторис тартпасак да клиент бизди таба алат. Түшүндүк, Бир сыра биз өзүбүздү упаковка кылып койсок болот. Дальше. Никнейм. Никнейм мына биздин аты жөнүбүз, мына самый лучший, эң сонун никнейм, аты жөнүм, бул менин аты жөнүм мына. Бактыгүл Бадыева, Назира Айтбекова деп турат. Ортодо сызыкча болгон жакшы да, монтип жыкыш эмес, атым, фамилиям. Сүрөттө көрдүңөрбү? Мындай жашынакай бетиң портретный сүрөт болуш керек. Чуть ниже грудей, бетиң көрүнүш керек. Мягкость, улыбка, женственность болгон жакшы. Эгерде жок, мен деген офистин директору, мен бизнес ледимин, мен строгий болгум келет десеңер, анда ошондой сүрөткө түшсөңүздөр болот да. Эгерде мен повар болсом, мен кандай сүрөткө түшмөкмүн аватарда? Повардын кийимин кийип, чөмүч бир нерселерди кармап, монтоп алып туруп түшмөкмүн сүрөткө.
Эгерде мен косметолог болсом, косметиканы, форманы кийип алып аватарда түшмөкмүн. Эгерде мен врач болсом, сразу эле врачебный эле костюм шымымды кийип түшмөкмүн. Бирөөнү лайк бастымбы, бирөө мага подписка болдубу, сразу эле врач экенимди көрүнүп туруш керек, Уже эле бул нерсе менин позиционирование деп коет да. Кем я себя позиционирую? То есть мен өзүмдү кандай атасам, ошондой кетет. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Мен мисалы үчүн өзүмдү Кундуз Таштанова, мен цифровой психологмун десем, бул цифровой психолог. Же болбосо Кундуз Таштанова, продюсер номер 1, жеке бренд боюнча насаатчы десем, анда бул продюсер, жеке бренд насаатчы. Мен өзүмдү кандай атасам, ошондой кабыл алат адамдар. Ошон үчүн мен өзүмдү туура аташ үчүн мемди иштетип, ойлонуп, черновикке жазып, андан кийин анан инстаграмымды упаковка кылып баштаймын. Түшүнүктүүбү, Дальше поехали. Никнейм, мисалы үчүн никнеймде ушинтип жаздык. Мисалы үчүн мен массаж жасаган айым болсом, мага Оштон массажга Бишкекке келбейт. Мен Ошко массажга барбайм. Если мен Ош деп кошуп койсом или Каракол депчи, поиск кылганда сразу чыгат. Эгерде мен массаж Каракол дегенде биринчилерден болуп ушул нерсени кошуп койсо болот. Түшүндүк, Эгерде мен садик иштеткен бизнестеги айым болсом, анда мини садик Бишкек деп ушул сөздөрдү жазышым керек да, потому что Оштон мага садикке келбейт. Даже мен Бишкектин үстүндө жашасам, Көкжарда мен Ош базары тарапка, Новопокровкага балдарымды садикке алып барбайм да. Реклама, таргет кетиргенде дагы бул эле районго кетирип коюшум мүмкүн да, радиус менен. Ошону ишке эмеге алыңыздар. Дальше көрдүңүздөрбү, мына аватардагы сүрөттөр кандай болот? Мына яркий болот, мисалы үчүнчү. Яркий болушу мүмкүн, однотонный фон деп коет. Мисалы үчүн мен аябай яркийди каалабайм десем, мына негизи бул бетине эле тартып коюптур, бул да туура эмес. Мына көрүңөр, аватар деген мына портретный сүрөт деген жана паспортко түшкөндөй эле, просто монтип түз эмес, какой-то бир жакшы бир нерселерди ойлонуп, таап, карап, элдикин карап, скриншот кылып, элди карап, көрүп, элдердикин жактырып туруп, анан өзүңөргө дагы алсаңыздар болот. Андан сырткары бул жакта однотонный фон турат, көрдүңүздөрбү? Однотонный фонду желтый, однотонный, карабы, акпы өзүңүздөр тандап алсаңыздар болот, фотосессияга барганда. Анан портретке, аватарга ушундай сүрөттөрдү түшүп койсок болот. Мына эгер сода сатыкта бизнестеги айым болсом, бул коляски Бишкек деп атам, Мен мисалы үчүн бизнес, баарыбыз бизнес баштагыбыз келет. Мисалы үчүн менин бизнесим болсо, ошону коляска сатсам, Бишкек, коляски Бишкек 312 деп койдум, Негизи эле любой магазиндин аты дагы, любой курстун дагы аты болгону дагы жакшы да, жакшы нерсе, жакшы сатат. Анан биз жирный шрифт менен жазабыз, чоң тамга менен. Мен наставник экспертов, продюсер менен, наставник, мен эксперттердин наставниги дейм. Бул эмнени билдирет? Мен психолог болобу, врач болобу, башка дагы кимдер бар менде? Повар болобу, ресторан иштеткен там Нургулеже болобу, дагы кимдер бар менде? Сетевой лидерлер бар да, мисалы үчүн. Ошолор эксперттердин насаатчысымын, продюсермин да. Значит, продюсер деп издегенде менин аккаунтум чыгыш керек. Түшүндүк, Жирный строчкада 3 сөз, основной сөз. Мисалы үчүн эгерде бул жакта врачыбыз бар да бизде, врач айым болсо, там врач, онколог, там допустим дагы эмне Бишкек деп жазып койсок болот да. Бишкектен эми условно айтып атам да, условно, пример, мисал катары. Өзүнүн инстаграмын бир сыйра упаковка кылып койсо, инстаграмдан даже консультация метпес, консультацияларды кылбаган күндө деле өзүнүн кандай десем жеке брендин көтөрсө болот. Именно ушул любой врачка барарда биз отзывдарды карайбыз, туурабы? Отзывдарды карайбыз, Googleга вбивать этебиз аты жөнүн, фамилиясын. Ошондо өзүнүн инстаграмы чыгып, өзү жөнүндө айтып берген видеолор чыкса, ишенимдүүрөөк болот, отзывдар болот. Текстовый, голосовой отзывдарды азыртадан топтоп башташыңыздар керек. Потому что любой нерсени отзыв жакшы сатат. Отзывы бул сиздердин сатууларыңардын куралы. Отзывы и кейсы — это оружие продаж жазып койсоңор болот. Силердин отзывдар булар силердин сатууларыңардын куралы болуп саналат. Түшүндүк, Издөө сызыгын туура упаковка кылсак, уже продвижениянын жарым жолун кылганыбызды билдирет. Потому что бул нерседен көп нерсе көз каранды. Менде азыр насаатчылыкта деле, мисалы үчүн, онколог айым бар. Онкологияны полный бүтүргөн, бирок параллельно диетология, нутрициологияны окуп алыптыр. Нутрициолог катары
Инстаграмдан иштейт. Элге маалымат жетпегендиктен туура тамактануу боюнча, кантип эмне кылып тамактаныш керек боюнча жөн эле рилстерди киргизе берип 30.000 катталуучу топтоп алган. Действие кылган адам сөзсүз результатка жетет. Сүрөттөмө. Мен өйдө да айтып кеттим го. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Мен өзүмдү кандай атасам, ошондой кетет. Ошон үчүн ты со мной станешь звездой деп атам. Или же из обычных женщин делаю звезд. Жөнөкөй айымдарды жылдыз кылам. Мен өзүмдү атап атам да, башкалардан өзгөчөлөнүшүм керек. Мисалы үчүн мен 4 жыл Италияда жашагандыктан Инстаграмды кыргыз тилинде, орус тилинде, итальянча 3 тилде үйрөтө алам деп атам. Өзгөчөлүк барбы? Өзгөчөлүк бар. Нолдон баштап өзүң курсуңду чыгаруу боюнча үйрөтөм деп жазып атыптырмын бул жакта. Көрдүңөрбү? Мен өзүмдү атап атам. Бул жака кандай результаттар? Либо же мисалы үчүн эгерде мен психолог болсом кантип жазмакмын? Мен разборума келип, мен разборуман кийин мамилелер жакшырып, акчалары 2 эсе көбөйүп атат. Бирок ошондой уверенностьинде болуш керек. Уверенность жок болсо, мисалы үчүн менде уверенность жок кезде продюсер деп ата албай, колум калтырап жаза албай койгом. Ошон үчүн уверенность болуш үчүн мен өзүмдүн билимиме ишенишим керек. Билимиме ишениш үчүн мен практикаларды кылып, сабактарды окушум керек. Анан ошондо практика кылганда, билим алып жасаганда анан өзүмө ишеним келет. Помогла похудеть 5000 айымга дегенде, мисалы үчүн 5000 аялды арыктаттым десе, мен деле вау, 5000 аялды арыктатыптыр. Эмне кылып арыктатат экен? Мен деле уже кызыкмакмын да, эмне кылып арыктатат экен депчи. То есть бул нерсе дагы мага дагы кызык болмок. Актуалдуу стористер. Мисалы үчүн актуалдуу стористер, силер сторис жазап коюп туруп, актуальныйга highlights деп коет, башкача айтканда. Ошого дагы сиздер упаковка кылып койсоңуздар болот. Биринчи эле киргенде бул айым ким? Мисалы үчүн сиздерге мына катталдым дейин. Мисалы үчүн Рахат айымды алалы, Будапешттеги Рахат айым. Рахат айымды алдым. Рахат айымды өмүрү көргөн эмесмин. Инстаграмдан көрүп калдым дейин. Биринчи эле барып туруп, мен ким или кто я, обо мне деген актуальныйды карайм. Орусча алып барабы же кыргызча алып барабы чыгса, мен жөнүндө, мен ким деген актуальныйды карайм. Каяктан экен, баласы барбы, үй бүлөсү барбы? То есть мага ошол нерсе кызык. Силерге деле мисалы үчүн биринчи катталганда, эгерде балдары, бала чакасы, үй бүлөсү бар болсо, балдары бар айым болсо, мен көз алдымда кадимкиде уже өсөт. Вау, экөөбүздүн баалуулугубуз окшош экен. Мы с ней схожи. Эки наставник, эки психолог тандада, жаш кыз, биякта 2-3 баласы бар айым турса, мен бунун балдары бар экен, мени түшүнөт, мени тааныйт, мени түшүнөт, экөөбүз окшош экенбиз деп ошону тааныйм. Окшоштук, лоялдуулук, лояльность да. То есть мен аны тандайм. Мени түшүнөт, бул да мага окшогон келин турбайбы деп. Эгерде мисалы үчүн 2 психолог турса, бирөө ажырашып, балдары менен кыйналып, ушунун дагы еще блокко алып чыгып айтса, бул мени түшүнөт деп ошону тандайт да клиенттер дагы. Ошон үчүн сен жашооңдо болгон нерселерди кайра жашырып, маска кийип алып, у меня все отлично дебей, ошону айта билүү. Именно ошо менен искренность деп коет да, бул маска кийбей, наоборот, психолог деген идеальный болушу абзел эмес. Наоборот, ушундай кыйынчылыктарды өтөп, анан момундай турдум деген нерсени билдирет да. Андан кийинкиси бул жакта мисалы үчүн консультациялар. Биринчиси мен киммин, экинчиси консультациялар. Консультация кандай өтөт? Онлайн, офлайн, разбор болобу и так далее. Үчүнчүсү болсо бул отзывдар, кейстер. Отзывдарды карашат клиенттер. Азыртадан бардык отзывдарды Telegram ачып алып сактаңыздар. Эмне үчүн Telegram? WhatsApp'та телефонун алмаштырдым элем, номер алмаштырдым элем, өчүп кетти бардыгы. Бардыгы өчүп кетти. Канча отзывдар калды, канча сонун видеолор калды, элестетиңиздер. Ошон үчүн дагы жакшы, бүт баары кейсиден чыгып атты, бирок Telegram канал, өзүмдүн каналым бар болгондуктан ошол жака дагы сала берсем болмок экен деп калдым. Азыр болсо бизде отзывдарыңарды өзүңөрдүн Telegram канал ачып алып, мой дневник или менин күндөлүгүм, же болбосо эч ким жок эле өзүңөр менен сүйлөшчү бир нерселер. Мен мисалы үчүн өзүмдүн дневнигимди алып жүрөм да, Telegramдачы, аяка жазам. Или видео тартам да, мен азыр абалым ушундай болуп атат деп тартып коем. Анан кийин дагы көрөм ошол нерсени. Ушуну колдонсоңуздар болот. Ошол жака мисалы үчүн отзывдарыңарды топтосоңор болот. Бардыгы керек болот.
Мен баардыгына жардам бердим, анан кана десең жок дешет да. Ошон үчүн азыртадан ушул нерсени колдосоңуздар болот. Анан бекер нерсени элдер өтө жакшы көрөт, билесиздер, халява и так далее да. Ошондой суроо жооп болобу, акысыз или полезно или пайдалуу деп туруп дагы адамдар менен бөлүшкөн жакшы бир совет, кеңештериңер дагы берип койсоңуздар болот. Элге пайдалуу болгон нерсе, эл пайда алган баракчадан отписка болбойт. Эл пайда алган баракчаны эл мындай пайдалуу нерсе берген адамды көргүлөрү келет да. Ошол эле кыргыз тилинде наоборот контент алып баргандар сонун. Кыргыз тилиндеги рынок пустой. Кыргызча сүйлөсөңөр, ошол эле мисалы үчүн медик болобу, чыгып алып туура маалыматтарды берип, элге мындай кыргыз тилинде маалымат берсе, жеткире алса, анда алдын ала канча ооруну маалымат жетпегендиктен биз жүргөнбүз. Мисалы үчүн, на голодный желудок эртең менен кофе ичүү, бул вред экенин мага маалымат жетпегендиктен мен ал нерсени билчү эмесмин. Рилстерден көрүп баштадым. Бесплатный эле, просто. Мен баракчам элге кызмат кылам, элге пайда берем деп ачылган. Ниет менен эле кете берип, 30 000 подписчик топтогон. Да? Ошон үчүн эгерде ошондой, мисалы үчүн араңарда бар да ушундайымдар, эгерде силерде эл менен бөлүшүү нерсеңер бар болсо, уялбастан жаза бериш керек. Анан макияж жасайм, мобилограф табам, идеальный элитный квартирага керек, анан сторис тартыш үчүн мен да жазанышым керек, боенушум керек, арыктап алып, анан башым жууп алып баштайм деген ал болбойт. Наоборот, любой нерсени уже эле баштап жаза бериш керек да. Вот, актуалдуу стористе көбүнчө мен жөнүндө деп аталат, кызматтар, баалар, мына кызматтар, кандай услуга, кызматтар бар силерде. Жайгашуу мындай коммерциялык блог болсо да, мисалы үчүн заказ, сын пикирлер, отзывдар, кейстер, ассортимент, эгерде товардык болсо и так далее да. То есть Инстаграмда биз өзүбүздү полный упаковка ушинтип кылып коюшубуз керек. Так, вроде бы всё. Силерге пайдалуу болдубу? Негизи блог алып барган айымдар барбы? Же блог алып барам деген каалоосу барлар барбы? Каалоочулар барбы? Негизи мен ошондой каалайм. Кааласаңыз, анда ошол нерсени жасасаңыз болот. Эгерде сиз четверг келсеңиз, общий сүрөттөрдү тартып атканда дагы өзүңүздү дагы хотя бы бир 5-6 сүрөткө түшүп алсаңыз болот. Ошол фотосессияга кара көйнөк, белый рубашкачан дагы бир образ ала келсеңиз болот, потому что кара менен эле түшө берсеңиз, Инстаграм баары капкара болуп калат. Же бордовый түшө берсеңиз, бүт эле кызыл ала колхоз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн нейтралдуу цветтерди алганга аракет кылыңыз да. Нейтральный цветтерди алганга аракет кылыңыз. Вот, 1-2 образ ала келип, өзүңүздү параллельно тартып алсаңыз болот. Аяктан рилс тартып, мисалы үчүн өзүм сүйлөп не получится, 1 саат общий болот. Ызы чуу киши көп болуп калат да. Ошон үчүн бияка онлайндагылар да келет, оффлайндагылар да келет. Бардык каалоочулар именно насаатчылыктагылар гана келет. Чакан чөйрө менен болот. Анан ошо ёлканын эң кымбат студияны алдым. Саатына 2,5 миң сомдук. Кыргызстанда, Бишкектеги эң кымбат студияны. Ёлка дагы бар, ичи дагы чоң. Ошол студиянын ичинде ёлканын фонунда болгондуктан чёрный вечерний стилде дагы кийим. Андан сырткары ошол жана бордовый деп эдим, ошондой дагы образда кийинип келсе болот. Вот, кошумча дагы образ алып алсаңыздар болот. Анан ошол жактан чыгып эле сразу биз Бухарага барышыбыз керек. Себеби азыр жаңы жылдын астында депозиттер, мен Шахризаданы сүйлөшсөм, ар бирөөнө 4 000, 4,5 миң деди. Ошон үчүн мындай 3 000 сомго деди ар бирөөңүздөр, бирок ошол 3 000ге өзүңөр тамак ичип кетесиздер. Полный депозит деди. Анан жаңы жылдын астында баардыгы эле ошондой экен, 20-сынан кийин. Эми ойлойм, что биз чогуу отуруп, өзүңөр дагы дальше калып, отуруп, мындай бийлегенге дагы мүмкүнчүлүк болот го деп ойлоп атамын. Бирок ошол жака мен азыр бара элек эм, онлайн эле брондоп койдук. Анан эң негизгиси бизге бул чөйрө менен бирге жолугушуу, неформальный форматта отуруу болуп атат. Жаңы жылдын астында. Андан кийинкиси ошондой болду. Кунзайм, вот я тоже я сейчас не уверена, но я тоже хочу как бы вести в будущем блог, развивать, да? Ошону азыртан баштай бериш керекпи кичинеден? Может, Фотосессия, психология уйду, не знаю.
Смотрите, сиз просто өзүңүз үчүн блог алып барыңыз, там Анара фамилияңызды коюп туруп фотосессияга барып келиңиз, Фотосессияга барып келиңиз, фотограф менен барып, сүрөттөргө түшүп, өзүңүздү упаковка кылып. Пока как врач, сиздин дипломуңуз бар. Элестетиңиздер, биз медакадемиялык 7 жылдык окууга жетпей жүрөбүз, биз окуй албайбыз. Сиз баарыбыздан өзгөчөлөнүп 7 жыл медакадемияны бүттүңүз беле? ооба. Медакадемияны 7 жыл бүтүп, медициналык дипломдоруңуз бар айымсыз, элестетиңиздер. Кандай кесиптин ээси, сиз уже эле вау, врач деген атыңыз бар. Значит, доктор Анара там Татеева деп туруп, Инстаграмдан упаковка кылып, биринчи образыңыз врачебный жашнакай формаларыңызды алып барып үтүктөп, экинчиси женственный бир көйнөк, үчүнчүсү бир casual стилде, ак рубашка, джинсы кийип алып барып, сонун фотосессия кылып келиңиз. Сонун фотосессия кылып, ошол жакта мындай ары бери женственный сонун рилстерди тартып, өзүңүздү уже эле ошентип күлүп, бир упаковка кылып коюңуз, Инстаграмыңызды күнүгө алып барбасаңыз дагы. Сонун кылып бир упаковка кылып койсоңуз болот. Ошол учурда Хорошо. ошол учурда дагы врач кесибиңиз менен анан психологияны да алып кетсеңиз, сизге кандай ишенишет адамдар, элестеткиле. Сиз врачебный форма менен туруп психологияны сүйлөшөңүз, элдер бизге эмес, сизге ишенет. У вас уже Рахмат. канча стипендия турасыз. Ошон үчүн бар нерсеңерди упаковка кыла беришиңиз керек. Түшүндүңүзбү? iPhone 11 Pro Max деген ким? iPhone 11 Pro Max, 11 Pro Max деген ким? Негизи Zoom'да өзүңүздөрдү упаковка кылып алыңыздар. Бизде чужой адамдар кирсе, биз удалениега кетиребиз. Рахмат. Ошо мага анда өткөндө Кундуздан, ой, ким Канкиден сурадым эле, жакшы мобилограф керек экен анда, мага ошо менен иштешкеничи, в будущем тоже. Ну, на долгий срок дегендейчи. Сиздерде На бар долгий срок ошондой. фотографтын номерин бердик. Мобилографтарды биз 2 ай 3 ай сайын алмаштырып турабыз. Туруктуу эч ким жок. СММ алып коем, баары мен үчүн кылып коет. Мобилограф алып коем, баары мен үчүн кылып коет дегенден уже эле ишенбеңиздер. Мен СММдерди ай сайын алмаштырам. Згаткан эженикин мисалы үчүн ооба, требование күчтүү, менде өтө. Бирок мен менен бир ай иштешип алса, кадимкидей прям солдат болот десем болот да, камчы салдырбай иштеп кете алат. Бирок требованияны көбүрөөк койгондуктанбы, мен аябай контролдойм, карайм, ооба. Көбү мисалы үчүн иштебей эле акча тапкысы келет же алып баргысы келбейт. Анан бизде объем көп, жумуш көп болгондуктан СММщик көбү эле мынтип чыдап кетпейт. Ошон үчүн эми мен Заткан эжени вообще дергать этпей өз алдынча коем. Көбүнчө СММ команда менен иштетем. Себеби дегенде психолог деген өзүнүн иши менен, өзүнүн проработкалары менен, өзүнүн билимдери менен, өзү менен алек болуш керек. Техникалык жак, бияк команда башкаруу, сатуулар бул деген психолог алек болчу нерсе эмес да. Мен алардын баарын өзүм мындай полный мен контролдоймун. Анан экинчиси, мисалы үчүн азыр караганда Заткан эже мисалы үчүн кечинде Москвада да окуп атат. Андан сырткары дагы көп нерселер бар, сабак болуп атат. Ошон үчүн психоэмоционалдык абалы мен үчүн маанилүү. Вот. Дагы эмнени айтат элем? Ошол. Баарыңарга рекомендация берем. Мисалы үчүн ал мобилограф эменин, фотографтын номерин бергенбиз. Ошол нерсени сиз өзүңүз дагы алып барып, кылып, эме кылып койсоңуз болот. Мага личкабызга жазып Распаковка. коюн, анан мага анда ошо фотографтын номерин берсеңиз, для начала упаковку и фотосессию, да? Фотосессияга барып келиңиздер. Мен ар бирөөңүздөргө ар бир айымга рекомендация берем, фотосессия кылып келиңиздер. Себеби дегенде бул өзүңөрдүн самооценкаңарды да көтөрөт. Өзүңөрдүн инстаграмыңарды алып барып, жашнакай кылып упаковка кылып койсоңор, чөйрөңөрдөгү, айланаңардагы да адамдардын кадимкидей кадыр баркыңар дагы силерге дагы башкача мындай даже бир туугандар болобу, чөйрөдөгү адамдар болобу, мындай башкача көз караш менен силерди карайт, сыймыктануулар болот. Ошол нерсе балким силерге признание, энергия дагы берет.
Бул нерсе сонун нерсе, себеби дегенде бар билимден монетизация кылып акча таба алсаң, билим менен акча тапкан бул сонун нерсе да. Азыр бизде мен азыр распаковка кылайын, распаковка личности, экспертности кыргыз тилине которулган миниси бар. Биз мындан чоң 3 саат распаковка кылып турам мен дагы адамды ачыш үчүн да. Анан мен биякта VIP тарифтеги Назира эжеге же Ибадатка кылсам болот. Мен берип аткан суроолорго жоопту өзүңүздөр жаза берсеңиздер болот. Ошол жоопторду алганда силерге дагы идеялар келип, Инстаграмга, жашооңорго дагы сонун идеялар келет. Ушул распаковканы мен анан WhatsApp чатка дагы жөнөтүп коем. Анан мен бел жактан айтып кетейин, и потом айтып кетсем болот экен, да? Анандыраак айтып кетсем болот экен. Мен подписчиктерим арасынан активдүү эң көп подписчигиме дубайский шоколад ала келем дегем. Шөкүл эже, мен сизди көрдүм, аябай активдүүлүк көрсөттүңүз. Ошон үчүн мен ошол сизге белек кылайын деп чечтим. Четверг күнү көрүшкөндө мен сизге дубайский шоколад подарок берем. Где ваши эмоции? Ура! Дубайский шоколад будем кушать. Шөкүл эже, барсызбы? Шөкүл эже, надеюсь, Кандай эмоцияңыз? вы не Монта эмеспи? прячете и заберете. Классно деп Разумын. Өтө активдүү экенсиз да. Бул башкаларга караганда эң көп лайкты сиз басып атасыз мага. Эң көп признанияны мага берип атасыз. Эгамды көтөрүп да койбоймбу? Я Рахмат. думала, мы там останемся где-то там эмелердин арасында эле калып калат болушубуз керек дегем да, силердин подписчиктериңердин арасынан. Нас не будет, не видно будет депчи. На самом Мен деле, кийин буду ооба, активно тоже. да, көп адамдар жазып атат. Но мен лоялдуулук кылып деп эле кирбеймби? Шөкүл эжеге берейин деп чечтим. Вот. Азыр болсо келиңиздер, Назира айым, барсызбы? Сиз Zoom'да отурасызбы? Сизден баштайлыбы? Же Ибадат, сенден баштайлыбы? макул. Давай. Кеттик. Бала кездеги кыялдар. Бала кезиңде ким болууну кыялданчу элең? Мен азыр суроо берип атам, баарыңыздар тетрадька, дептерге ушул суроого жооп жазгыла. Ушул жөнүндө пост жазасыңар. Хорошо, текст менен жазып туруп, сүрөтүңөрдү коюп туруп, астына пост жазасыңар. Мен өзүм мисал келтирейин. Мен бала кезимде ырчы болгум келген. Мен бала кезимдеги кыялым элге кызмат кылуу. Айылга барганда Кундуз Таштанова келди деп, элдер монтип кол чаап мени тосуп алса деп кыялданчымын. Ырчы болгум келчү. Актриса же болбосо ала тоо берүүсүн алып баргым келчү. Мен кыялдарыма жетип келемин. Мен азыр элиме кызмат кылып атамын. Мен өзүмдүн телеканалым бар. Бул менин Кундуз Таштанова деген Instagram каналым, YouTube каналым, Telegram каналым. Жана азыркы заманда ар бирөөңүздөрдүн өзүңөрдүн каналыңар бар. Ошол жакта стористерди алып барып, передачаларды өзүңөр кылсаңар болот. Мен өзүмдүн берүүлөрүмдүн алып баруучусумун. Сторис алып барам, турабы? Менин кыялдарым орундалып атат. Ар бир адам азыр өзүнүн каналын ача алат, YouTube канал ача алат. Ар бирөөдө өзүнүн мүмкүнчүлүктөрү көп. Кичинекейдеги кыялдарым мага ишке ашты. Эми сизге суроо, Ибадат. Бала кездеги кыялыңыз? Бала кезде ким болгум келет дегенби? Мен эми болгум келген, мындай модель ушундай эме тараптачы, мисалы кийимдердин мындай эмесин жараткан ушундай адам болгум келет. Дизайнер. Кийим тигип, модага жакын болуп, кийимдин дизайнеринин чийип, ошондой дизайнерский кийимдерди чыгаргыңыз келип мечтать эткенсиз, көйнөктөрдү тигип, Ооба. эмне үчүн? Бала кездеги кыялыңыз. Кыялыңыз ишке аштыбы? Жок. Эмне үчүн? Анын үстүнөн иштеген жокмун, ошон үчүн. Мисалы үчүн мен кесип боюнча кетсек, бул бала кездеги кыялыңызда дагы мындай жооп берсеңиз болот да. Мен азыр жооп бербедим, бала кезимде менин кыялым элге кызмат кылуу деп. Анан мындай жооп берсеңиз болот да. Мисалы үчүн мен бала кездеги кыялым
Мен мамам бухгалтер болосуң, бухгалтерлер көп акча табат деген үчүн, сен тайжең бухгалтер, сен да бухгалтер болосуң деген үчүн 18 жашымда барып, мен бухгалтер болом деп бухгалтер болгом. Финтехти кызыл менен бүткөм, академия управления при президенте бүткөм, менин дипломум бар. Бирок бухгалтердик кесип менин кесибим эмес. Это вообще не мое. Банкта иштедим 7 жыл. Бирок жүрөгүм каалаган кесип болбогондуктан быйыл мен психология факультетине тапшырдым, БГУга. Андан сырткары мен өзүмдү именно кризисте таптым. 4 жылдан мурун, 4 жылдан бери мына онлайнда иш кыламын. Өзүмдү кризистен улам таап алдым. Анан баары бир 34кө чыгып, өзүм каалаган кесипке барып тапшырдым. Демек, муну дагы мен пост кыла алам, Мисалы үчүн, баарыбыз эле, мисалы үчүн, балким ата энебиз айтып койгон нерсени жасаган үчүн өзүбүздүн жүрөгүбүз каалабаган нерсени тандап алган учурлар болот да. Андай адамдар бизде көп. Ошону дагы пост катары сүйлөгүң келбей атса, сүйлөй албай атам, өзүмө жакпай атат үнүм десең, анда текст менен, өзгөчө психологдор текстти аябай колдонуш керек. Себеби дегенде, силердин стористеги тексттерди, сен жасаган постту, Ибада Таймс жазган текстиңизди, постуңузду окуп алып, мен сизди сүйүп калгыдай кылышым керек. Мен сизди сүйүп калып, же болбосо жек көрөмбү, менден эмоция вызывать этсеңиз, бул өтө сонун нерсе. Себеби дегенде, азыркы эң кымбат валюта бул внимание. Күнүгө сүйлөбөсөң дагы мындай картина болобу, өзүңдүн сүрөтүң болобу, же интернеттен тапкан сүрөт болобу, астына жан дүйнөңдү ушул тамга менен, текст менен аябай жазып берсең дагы жакшы кетет. Эгерде обязательно сүйлөп, рилс тартып, монтип секирүү эмес, ошол нерсени чагылдырып бере алсаң. Дальше, кайсы жумушта иштегенсиң жана кайсыны сүйүп жасап келесиң? Кайсы жумуштарда иштегенсиз жана кайсыны сүйүп жасайсыз? Сиз мисалы үчүн кийимдерди тикпесеңиз дагы, чыгарбасаңыз дагы кийимден алыс кеткен жоксуз го. Ошол чыгармачылыгыңызды колдонуп, творческий потенциалыңызды, ичиңизде кийимдерди, модельдерди тандап, мана сатат экенсиз го. Мен силердин статустарды WhatsApp'тан көрүп атам го. Сонун кийимдерди тандап, модельдерди сатат экенсиз, менин түшүнүгүм боюнча. То есть ошол нишага жакын эле келипсиз. Кайсы жумуштарда иштегенсиз жана кайсыны сүйүп жасайсыз? Кайсы жумушту сүйүп жасагансыз? Мен обувьта и детская одежда, и женская одеждада иштедим. Всю жизнь эле. Эмне жакчу эле? Сода сатык сизге жагабы өзүңүзгө? Ооба. Мисалы үчүн, мен Дордойдо иштегем. Мгм. Мен кичинекей кезимден бери Ысык көлдө жолдо өрүк, алма сатып иштегем. Жайында каникулда ошол жакта жүрүп өрүк сатчумун. Кичинекей кезимден бери сатуудамын, содалардамыз. Дордойдо сода кылгам. Дордойдо сода кылган кезде мага берекелер көп келген. Содада береке көп. Мага жагат сода кылган. Мен уялбайм сода кылгандан. Ошону жазсаңыз болот. Мен содага жакынмын. Анан даже биздин пайгамбарыбыз именно сода кылчу, содада торговляны именно ошол нерсе менен дагы береке көп болот деп айтылган, 3-чү суроо: жашоодогу жетишкен 20 баалуулук. 20 достижений в моей жизни. Давайте ар бириңиздер жазыңыздар. Жашоодогу 20 ийгилигим деп. Жашоодогу 20 ийгилигим эмнеде? Келиңиздер, мен айтайын, силер ар бирөөңүздөр өзүңөркүн жаза бергиле. Бул постторго биз идея жазып атабыз, Сүрөтүңдү коюп туруп, астына жаза бересиң: жашоодогу 20 ийгилигим. Мен эмнени келип атат мага? Биринчи, 2 кыздын апасымын. Экинчи ийгилигим, Кесаревадан кийин өзүм төрөгөм. Мен муну ийгилик деп санайм да, билбейм. Мен я горжусь этим. 3-чүсү, ата энеме үй алып бергем. 4-чүсү, Италия тилин эркин билем. 5-чиси, 34 жашымда китеп жазгам. Дагы эмне ийгилик жеттим эле. Апамды Турцияга алып барып келдим. Психологияны окудум. Дагы кандай ийгиликтерим бар? Эмне ийгиликтер жараттым элем мен? Жылдын мыкты насаатчысы экенмин, продюсер года. 7-8ге жакын курс ачкам. 450 адамдын 15 поток насаатчылыкта чыгардым. Дагы кандай ийгиликтер бар?
Италиянын временный гражданствосын алгам. Демек ушинтип чыгып отуруп алып ойлонсоңор болот да. 20 чыкпаса 10 деп койгула. 5 чыкса эми негизи ийгиликтери көп да. Анан ушинтип бири-бириңердикин окуп, жазып, чатка салсаңар дагы сонун болот. Анан ушундай идеяларыңарды, ийгиликтериңер менен да бөлүшсөңөр өзүңөргө да жакшы. WhatsApp чатты иштетип туруңуздар, жазып туруңуздар, ошол жака бөлүшүп туруңуздар, пост жазсаңар, ссылкасын жөнөтүп салсаңар, мен да өзүм текшерип кирип айтам. Өзүңөр дагы текстин даярдап жөнөтүп койсоңор деле болот, сөзсүз түрдө. Жөн эле калып кетпестен бөлүшүп турсаңар азыртадан сонун болот да. Бизге дагы кызыктуу болот. Жашоодогу жетишкен 20 баалуулук, то есть жашоомдогу 20 ийгилигим. 15 болсо 15 деп койгула, 10 болсо 10, 30 болсо 30. Буга чейин Инстаграмда бир нерсе сатып көрдүң белең, Ибадат? Бир нерсе сатып көрдүңүз беле? Сиз Ооба. байер экенсиз, байерликти үйрөтөсүз. Байер курсуңуз барбы? Жок. Курсум жок. Мен просто өзүм эле клиенттер менен иштешем. Негизи, эгерде байерликти, тойдон закуп кылганды, сатканды, негизи каалоо болсо, бул жакта каалоодон да, мисалы үчүн сиздей болуп эч нерсени билбей туруп үйрөтөм дегендер дагы бар. Эгерде сиздин каалооңуз чыныгы каалооңуз болсо, ошол жактан дагы сиз Инстаграм аркылуу сатууларды жүргүзүп, кошумча да кирешелерге чыксаңыз болот. Эми албетте бул каалооңуз. А эгер жүрөгүңүз жок, мен муну каалабайм, мен психологияны каалайм, мен лучше разборлорду саткым келет, өзүмдү ошентип алып чыккым келет десеңиз, бул өзүңүздүн жүрөгүңүздүн каалооңуз. Мен аны мынтип заставлять этип эмете албайм да, мажбурлата албайм. Азыркы абалыңыз. Эмнени оңой жана бат жасайсыз? Бул суроо баарыңыздарга берилип атат. Эмнени оңой бат жасайсыз? Билбейм, айта албайм. Сатууларды жакшы жасайсыз го. Сатууларды деле жасайм. Эмнени оңой жана бат жасайсыз дегенде уйкуну да койсуң. Или же команданы мисалы үчүн мен жакшы берем деп койбоймбу? Эмнени оңой жана бат жасайсыз да? Мисалы үчүн эмнени жасагандан рахат аласыз дегенде нерсеге суроого жооп алып, мындай өзүңүздөн уже суроолорго жооп издеп баштайсыз да. Эмнеден рахат аласыз анда? Экинчи суроо, азыркы абалыңыз. Эмнеден рахат аласыз? Больше окуп, развивать эткен мага ошол эме жагат. Данный момент. Анда бул нерсеге, ушул нерсеге сиз пост жазсаңыз болот тоже. Коесузбу өзүңүздүн же башка мындай картинка коесузбу любой нерсеге. Мен мисалы үчүн силерге аябай легкий эле заданияларды берип атам. Алып аткан нерсеңер менен да бөлүшүп турсаңар болот. Эмнеден рахат аласыз? Мен мисалы үчүн билим алгандан рахат алам. Мен акчамды коротконго даярмын. Акча коротуу эмес, бул инвестиция да мен үчүн. Мээме болгон инвестиция. Мен барып окуган сайын энергиям алам, рахатталам, рахаттанам, отуруп алып ушинтип монтип конспекттерди жазап, монун баарын мисалы үчүн монун баарын монтип жазып алып конспекттеп окугандан рахат аламын. Окугандан, конспекттеп, чөйрө менен ошол окууларды окуган сайын рахат алам. Значит, буга мен эмне деп пост жаза алам? Пост деген эмне? Инстаграмга пост жазам. Балким мен жөн эле өзүм дневнигиме баарын жазып, жан дүйнөмдүн баарын ошо тексттерге чыгарып туруп анан баарын чыгарам, мына воскресенье, пятница общий фотосессия болгондо ар бирөөңүздөрдү бирден дагы сүрөткө түшөсүңөр. Ошол сүрөттөр менен деле, общий сүрөттөр менен пост жазсаңар болот. Эмне үчүн аял өнүгүш керек? Мисалы үчүн эмне үчүн өнүгүш керек, окуш керек? Эмне үчүн окушубуз керек, окуп турушубуз керек да. Бул жакта өзүңөрдүн жан дүйнөңөрдөн чыккан сөздөрдү алып чыксаңар болот. Мисалы үчүн мен бул жака айтмакмын, чака жөн эле суу тура берсе, ал сасып баштайт. Ошон үчүн жаңы билим, жаңы чөйрө, жаңы адамдар менен биз дайыма журулушуп, аралашып жүрүшүбүз керек. Ошондо биздин суубуз дайыма тазарып турат. Билимдер дагы ошондой. Чөйрө дагы ошондой. Мисалы үчүн мен окууга барган жерде чоң эжекелер, чоң апалар дагы бар. Мен силерге азыр дагы көрсөтө алам бул нерсени.
И бул дагы сонунда силерге дагы сонун мотивация болот да. Эч качан кеч эмес окугангачы. Андан кийинкиси кандай билимиңер бар жана кайсынысын өнүктүргүңүз келет? Кандай билимдериңиз бар, Ибадат айым? СМН, Мисал үчүн мага Мгм. учитель информатик. СММ таргетти да үйрөндүңүз беле? А, Мгм. Дагы учитель информатик. информатика. Мгм. Мгм. Э, подтверждение факты менен мындай сертификат бир нерселерди көрсөтө Ооба, аласызбы, барбы? ооба. Мгм. Ошолорду сүрөткө тартып туруп, сториске салып, актуальныйга сактап коюңуз. Макулбу? Потому что мага, мисалы үчүн, ар кандай адамдар келет, ар кандай айымдар келет да, анан Кундуз мени чыгар жылдыз кылып, мен психологмун дейт. Анан эмнени окудуң десем, 1.000 сомдук курсту айтат же 5.000 сомдук курсту айтат, ушундан окуп келдим дейт. Атын атабай эле коеюн. Анан дейм да, анан кана эмелер деп айтам. Кээ бир айтат, Тони Роббинстен окуп келдим дейт. Анан мен суроо берем, кана сүрөт дейм. Кана сүрөт, кана диплом, кана сертификат, кана отзывдар кана дейм. Эл результат алып атабы деп сурайм. Эл результат алып атабы, кана отзывдар, кана сертификатыңыз деп сурайм. Анан ошол жерде эч нерсе жок болот. Ошон үчүн факты. Без Мгм. бумажки ты букашка. Факты. Факты. Ошон үчүн ошол нерселерди чыгарып сториске, актуальныйга, билимдер деп салып койсоңуз, бар экен дейт да. Ошон үчүн маанилүү. Ошон үчүн мисалы үчүн сүрөт болобу, чат, эмне болот, ошол нерселерди да кошуп койсоңуздар сонун болот да. Азыртадан отзывдарды диагностика кылсаңар дагы, разбор кылсаңар дагы отзыв алгыла, отзыв үчүн. Отзывыңарды сактап, ошону бүт салып сактай бергиле. Жакшы жери баардыгын архивден чыгарып алса болот, Инстаграмданчы сала бересиңер. Жакшы да. Дальше поехали. Эмне сизге адамдар эмне көйгөй боюнча көп кайрылышат? Мисалы үчүн мен өзүмдү айта кетейин. Мага менин туугандарым, тааныштарым Кундуз мага үйүмдү сатып берчи, Кундуз машинамды сатып берчи, Кундуз бир нерсени алып барып берчи, Кундуз мону реклама кылып койчу, Кундуз мону бир нерсе кылып койчу. То есть мен алар үчүн как будто мындай бир сатуучу, бир мындай пиарщик же алып баруучу же тамада сыяктуудаймын да. Мага билинбейт, значит аларга ошол нерсе көрүнүп атат дегенди билдирет. Түшүндүңөр, Силерге билинбеши мүмкүн, бирок кайсыл жумушта иштесеңер дагы, балким силерге элдер сен аябай түшүнүктүүсүң, как психолог катары эле суроолорду берип, сага жакындап, сен аябай түшүнөсүң мени, сен жакшы угаасың деп кайрылган болгот, Ошон үчүн сизге адамдар эмне боюнча көп кайрылат деген суроо. Ушуга жооп бериңиздер Семьяне баарыңыз да. көп келишет. Подружкаларым, эмелер дагы ушундай уруштук, разводдо турам деген маселени көп келишет. Дагы көбүнчө сизге Эгер психолог катарыдай келе беришет экен да. мгм, разводдо турам, урушуп кеттик, эмне кылсам болот деп ушул эмеде анан эмне мода, рынокты сурап, эмне ушундай эмеде дагы кайрылышат. Ооба, сиз WhatsApp статустарыңыздарга көбүнчө көйнөктөрдү салгандыктан даже мен ошолорду көрүп атып, сонун көйнөк экен, канча сом турат, азыр жаштар эмне кийип атат, азыр эмне мода болуп атат деп мен деле жазгым келди да. Эмнени көрсөтсөң ошол нерсеге адамдар тартылат. А эгерде сиз статуска отзывдарды, диагностика кылып атканыңызды, ушинтип окуп атканыңызды, мен азыр силерге сабак берип атканымды телефонго мынтип тартып коюп туруп сабак өттүм, момундай кылдым деп койсом, эмнени көрсөтсөң ошол нерсеге адамдар келет. Сиз буларды көрсөтүп баштасаңыз дагы болот. Мгм, Тааныштарыңызга диагностика жасап. Сизге мгм, тажрыйба, практика керек. Сизге практика керек. Демек, ушул нерсени көрсөтүп баштасаңыз болот. Сиз түшүнүп атасыз да мени? мхм. Кеттик. Кандай адамдар менен иштегиңиз келет? Кандай адамдар менен иштегиңиз келет?
Кандай адамдар менен иштегиңиз келет? Мисалы үчүн кандай материал жактанбы или мындай эме? Сразу материалдык жактан. Мисалы үчүн мен кандай адамдар менен иштегим келет? Мен эң биринчи жоопкерчилик өзүнө ала алган адамдар менен иштегим келет. Айтканды 1000 кайда айтпай, сразу жасаган адамдар менен иштегим келет. Мен детский позицияда мышлениясы бедный, мышлениясы өлүп калган, бетон менен басылып калган, өмүрү өзүн өнүктүргөн эмес, өзү дайыма өнүгүп жүргөн, түшүнүктүү, ушундай адамдар менен иштегим келет. Мындай эмне үчүн мен чөйрөмдө, мисалы үчүн, сөздүн ачыгы, мен мисалы үчүн бир блогердин насаатчылыгына барганда, анын чөйрөсүндө көбүнчө ошол байдын аялдары экен. Анан Инстаграм алып барышпаса дагы бизнестери бар, ооба, бирок мындай сүйлөшкөндөрдүн баардыгы кийим, анан ичип, мен ичпегендиктен алкоголь мага кызык болгон жок. Кийимдерди, бренд одеждаларды мага кызык эмес. Бирок мен психологдор менен монтип өзүмдүн чөйрөмдө группалаштарым менен психологиясы чөйрөсүндө жүрүп, өзүмдай ошол чөйрөдө мага кызыктуу. Онлайнды түшүнгөн чөйрөдө мага кызыктуу да. Анан ошондой адамдар менен мен көбүнчө иштешким келет эле, түшүнүгү бар. Эмне үчүн мен Ызаткан эже менен 3 жылдан бери иштешип келем? Мүнөзү жакшы болгондуктан. Даже мен мына Дубайда жүрдүм, 10 күн жок болдум. Трансформация курсу сатылып атты. Команданы полный онлайн башкардым да. Ошондо да мага мүнөзү чорт адам болсо айтмак, мисалы үчүнчү, каякта жүрөсүң? Бизде сатуулар болуп атса, кетип калдың го Дубайга. Демек туурабы? Мен башкасын айтпай эле коеюн. Мен балким ошентип айтпакмын. Бирок бул айым бир да жолу претензия айткан жок мага. Бир да жолу сен кетип калдың деген жок. Мүнөзү жакшы болгондуктан ошончолук 2 эсе жакшылык кылгым келет мен, 3 эсе жылдыз кылгым келет аны. Мени чукуп претензия кылып турса, мен ага хорошо деп туруп, может быть, еще хуже сделала бы или вообще алмакмын. Вот у меня такой характер, представляете? Қанша жаштасыздар? За 60. За 60 деп қанша айта беріңіз? 65-сіз? 61. Обучениеге келдіңіздер? Учиться никогда не поздно? Это у нас второй раз. Это уже второй раз, Молодцы. И раз он вложил в отношения, он уже не понимает, что он вложил в отношения, из-за этого она стала... И раз Мындай айымдар көп жанымда. Мен еще видеолорду салам силерге, көрсөңүздөр болот. Бул мен менен чогуу барган эжекелерим. Қанша? Менин балдарым мен жасаган катаны кетирбеш үчүн, балдарымдын келечеги өздөрү үчүн. Мына бул Алла мисалы үчүн 74 жаштамын деп атат. Египеттен келдим. Мен эмнеге мындай как-то кандай десем, мынтет да. Мне сколько осталось дейт. Я хочу наслаждаться жизнью дейт да. Наслаждаться жизнью, кайфовать. Жизнь дана нам для наслаждения, а не для страданий. Жеш керек, кийиниш керек, өзүңөн аянбашың керек, окуш керек, өнүгүш керек. Ушунча жашка чыксам деле окуп, постоянно окуп келатат. Бул эжекелерим мына мисалы үчүн 64-61 жаштагы. Бизден кем калбай баарын окуп, эң дисциплинированный. Иншаллах, буюрса мен Қанша дагы жаштасыздар? буюрса ушул жашка чейин, Кудай берген жашка чейин окууну пландап жатам. Канчалык окуган сайын ошончолук өнүгөсүң, өсөсүң деп билем мен. Ошон үчүн мисалы үчүн мага Инстаграмдан деле жазышат, мен 35 жаштамын, мен окуй аламбы, мээм жетеби, мен алып кете аламбы дейт да, или 35ке чыктым, или 40ка чыктым, болду уже жашоом бүтүп калды дейт да. Жок, эч качан кеч эмес. Мисалы үчүн мамам окуду эле, трансформация тренажерлорду окуду, мамам окуду, биздин жашоо сонун болуп баштады. Күнүгө чатка ыраазычылыгы менен баштайт. Мен тамашалап калам, Ызаткан Жусупова жыттанат го депчи. 1 жыл мама окуңуз дедим, окубайм деди. Эмнеге окуйм, акчам жок дейт. Мама, детский позициядасың, окуп алчы десем дагы айтат. Эмнени окуйм, күйөөм өлүп калды, менде проблема жок дейт. Я говорю, мам, вы же в детской позиции, менден акча сурайсыз или момдайсыз десем, анан окубай койду 1 жыл.
Мен зордой бердим, окубады. Аягында жөн эле жүрү мастер класска, жүрү тренингке, жүрү бияка деп эле биринчи орунга отургузуп коем. Казакстандан Айдын Нуру келдиби, VIP билет, биз ошол билеттерди сатканбыз, ошол жака отургузуп койдум. Окуп атат, улам катышып атат. Акыры ошо чөйрөгө кошуп койдум элем, ошол чөйрө менен анан өзү окуп баштады. Азыркыга чейин трансформацияда окуган группалаштары менен жолугушуп, разбор жасашып, Нургуле эже баш болуп, өздөрүнүн чөйрөсүн түзүп алып, разбор кылышып, группа түзүп алышып, чай ичишип, ушинтишет экен да. Эң негизги нерсе бул чөйрө түзүп берет экенбиз да бизчи. Анан бир сыра, бир чети мамам окуду. Бизге биздин жашообуз сондай аябай 100% өзгөрүп кетти дебесем дагы 30-40%га чейин өзгөрүүлөр мощный. Жакында дагы мамам жөнүндө дагы отзывдар чыгат, кейстер чыгат. Себеби дегенде үй алды, карызынан подружкасы кредит алып туруп Россияга кетип калды эле. Ошол кредитин төлөп бүттү мамам. Ошон үчүн детский позицияда болсо дагы 40-50-дө болобу, 60-да болобу, көп эле айымдар келип атпайбы, өзүм таппай жатам. Именно сүйлөшүүгө келгенде дагы окубагандыктан, өзүнө өнүктүрбөгөндүктөн дагы детский позицияда болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм эч качан кеч эмес деп. Мурун мындай окуулар жок болчу. Эгерде мурун дагы ушундай окуулар бар болсо, балким менин жашоом такыр башкача болмок. Эгерде мен даже ошо 18-20 жашымда Италияда жүргөндө ушундай онлайн окуулар бар болсо, психологиялык жактан мен окуп, балким вообще башкача болмок жашоом, дагы бир башка турмушка чыкмакмын. Көп нерсе бар да. Ошон үчүн азыр ушундай заман болуп атканда мен абдан сүйүнөм да. Канча мүмкүнчүлүктөр бар. Дальше поехали. Кандай адамдар менен иштегиңиз келет? Айттык да, биз өзүбүзгө тактап жазып алганда өтө сонун да. Бул нерсени мисалы үчүн сен рилстерден да айтып берсеңиз болот, Ибадат айым. Мен айтмакмын да, мен жоопкерчилик өзүнө ала алган адамдар менен иштешким келет. Результат алыш үчүн тапшырмаларды аткарыш керек, аракет жасаш керек, ишеним арттырыш керек, ошол нерсеге ишениш керек. Жашоомду чындап эле өзгөрткүм келет деген мындай каалоосу, ниети бар, каалоосу күчтүү айымдар менен иштегим келет. Мисалы үчүн кээ бир айтат да мага келипчи, мен акчалуу адамдар менен иштегим келет, мен үйдө отурган аялдар менен иштегим келет, алардын акчасы жок, алар жертвалар деп айткан учурлар болот. Мен айтам да, мен чоңдун аялдарын деле окуткан учурларым болгон. Алар окушпайт. Алардын и так комфорт бар, кризиске эле учурап келип окубаса, мисалы үчүн мен помощницамды кошуп коеюнчу, тапшырмаларды аткарып коет деген учурлар болгон да. Ошон үчүн мага результат, мисалы үчүн мен окуп туруп менден результат алса, мен аны Инстаграмга чыгарсам, анын аркасынан мага 20-30 адам келет. Түшүндүңөр Ошон үчүн биз ар бирөөңүздөрдүн результаттарыбызга күбөбүз. Бирок өзүңөр аракет кылбасаңар, биз эч нерсе кыла албайбыз. Ар бирөөңөрдү результат чыгарсак, аркаңардан бизге 10дон клиент келет. Ошон үчүн биз кызыктарбыз силердин результаттарга. Бирок силер дагы аракет кылып кызыктар болушуңар керек өзүңөрдүн результатыңар үчүн. Түшүндүк, Бул өзүңөргө дагы касается. Силер диагностика кылып же разбор кылып, силердин эле консультацияңардан бирөөнүн жашоосу өзгөрүп, инсайт кылып, сага ыраазычылык айтып, ушунчалык момундай болдум десе, силерге эң жакшы валюта бул ошо адамдын результаты, анын ыраазычылыгы, отзывы болот. Бул мотивация болот силерге ушунчалык. Дальше кеттик. Сиздин 5 күчтүү сапатыңыз, Ибадат айым. Муну мен тургон окшойт. 5 күчтүү сапатыңыз. Санай калыңыз, 5 күчтүү сапат. Эгерде бир нерсеге жетем десем, жетпесем калбайм ушундай. 5 Өжөрлүк күчтүү деп айтсам болот. сапат дегенде мисалы өжөр, тырышчаак, адамгерчиликтүү, бат, шайыр, даңкылдак деп коеюн. Бат, шайыр, тыпылдак. Ушинтип 5 сапатыңарды жазып койсоңуздар болот. Бул нерсени дагы өзүңөрдү мындай нативно мактап койсоңор болот дейм, реклама кылып Инстаграмдан. 5 алсыз сапаттарыңыз. Уйкучумун, өзүмдү сүйбөйм, көп тамак жейм. Мисалы үчүн менин 5 алсыз сапаттарым бул эмоционалдуу, бетке терс айткан,
өтө эмоционалдуу, бетке айткан. Дагы кандай сапаттарым бар? Көк бет балким. 5 алсыз сапаттарым, көк бет. Дагы кандай сапаттарым бар? Башка жок окшойт да кой. Түшүндүңөр, 5 алсыз сапаттарыңыз. Анан кечке эле өзүңдү мактай бербей, 5 алсыз сапаттарыңыз жөнүндө деле айтып койсоңуз, блогко деле бул жакшы да, ишеним арттырат адамдаргачы. Жактырган кино, сериал, музыкалар дегенди кошуп койсоңуз болот өзүңүз үчүн. Анан Инстаграмда блог алып барганда мен мисалы үчүн заткан жерге суроо берем да, сизге кайсыл музыкалар жагат дегенде, рилстерди кандай музыкага, көбүнчө мисалы үчүн эмнени кошолу деп суроо бергенде заткан же мисалы үчүн мага Мирбек Атабеков жагат дейт да. Анан деп анан мен СММге же өзүм деле эметем да, рилстерине Мирбектин ырларынан кошкула депчи, потому что ассоциация Заткан Жусупова ассоциациясы Мирбек Атабеков болуш керек мисалы үчүн. Түшүндүңөр, эгерде менин Инстаграмда көбүнчө 1-2 музыканы көбүнчө колдонушум керек да. Мисалы үчүн Нью-Йорк же болбосо там нарындан жазган салам кат болсо, ошону көбүрөөк колдонушум керек. Бул менин фирменный музыкама айландырышым керек. Түшүндүңөр, менин фирменный өзүмдүн өңдөрүм болуш керек Инстаграмда. Кызыл, мисалы үчүн мен розовый, малиновый, ак, кара десем, ошол өңдөрдү көбүрөөк колдономун. Блогдогу менин образым. Мисалы үчүн менин образым дегенде, рилстерде, балким фотосессия кылганда менин образдарым жөнөкөй, женственный образдар болот и так далее да. Блогумдун негизги темасы мисалы үчүн психолог болгондо дагы, психолог дагы бөлүнөт. Я психолог по отношениям, я психолог по финансам, я психолог по родологии, там, я чакролог деп, то есть ичинен дагы бөлүнөт да. Я цифровой психолог. Мисалы үчүн силер дагы, эгерде мен мамиле жаатында мыкты адис болбосом, мен мамиле жаатында психологмун деп айта албайм. Анан мен мисалы үчүн финансы жактан балким айта аламын, Ошон үчүн силер өзүңөргө жаккан теманы, балким Нилүфар айым сиз бияктасызбы же жоксузбу? Нилүфар айым мен женственность боюнча сексолог, именно ушундай ошол запретный темаларды алып чыккым келип атат. Себеби дегенде бул блог болгону менен, биздин менталитетке өтө мындай учураганы менен өтө спрос көп тема. Интим гимнастика деген курстардагы өтө спросту да. Спрос болуп аткан нерсе бул элдин көйгөйү, элге муктаждык керек нерсе дегенди билдирет. Бул нерсени ачыкка эч ким айта албайт, бирок көйгөй проблемасы көптөр море. Түшүндүк. Блогуңузду кайсы темада алып баргыңыз келет? Кээ бирөөңүздөр мисалы үчүн айтышыңар мүмкүн, мен мындай эле лайфстайл, өзүмдүн жашоом менен эле мындай өзүн өнүктүрүү боюнча эле алып баргым келет. Путешествияларды көрсөткүм келет. Мисалы үчүн бул жакта Рахат айым эслеп отурса, Будапешттин мындай шаары кандай болот экен, алардын менталитети кандай экен, алардын ой жүгүртүүсү кандай экен, өзү блогер катары ошолордун жашоосу тууралуу айтып берип эле рилстерди киргизип, кыргызды салам, мен бүгүн мисалы үчүн мындай кылам. Бул жакта көбүнчө тамактар ушундай болот, биз монтип жейбиз деп өзүнчө эле лайф блогер боло берсе болот да, лайф коуч, лайф блогер сыяктуу деп коет да, или там семейный коуч сыяктуу. Биринчи ушул Инстаграмдагы эле Будапешттеги жашоосун көрсөтүп чагылдырып баштаса болот да. Бул дагы сонун нерсе. Себеби дегенде, бул дагы интересно да, кызыктуу формат. Мисалы үчүн Шөкүл эже блог гүлдөрдү отургузган. Мен мисалы үчүн гүлдөрдү отургузуп, гүлдөрдү уход кылгандын, бул гүлдүн аталышы мындай, бул гүлгө мындай уход кылыш керек деп деле блог алып барып берсе болот. Ошого да кошуп, мисалы үчүн психологияны дагы алып кетсе болот. Эмне үчүн кээ бирөөнүн гүлдөрү өспөйт, кээ бирөөнүн гүлдөрү өсөт. Анан өзү өнүктүрүп аткан, өзү окуп аткан нерселерин да кошуп кетсе болот. Рилс тарта бериш керек. Азыр заман өзү ошондой. Ар бирөөңдүн өзүңдүн каналың бар, өзүңдүн стористеги кино, реклама, сериалдарыңар бар. И элдер ошол сериалдай ошол нерсени күтүп көрүшөт. Бул нерсе наоборот сонун. Канчалык жашооңду кабыл алып ошол нерсени көрсөтсөң, ошончолук элдерге кызык. Мисалы үчүн мен азыр айылга барып, уйсап, атайын контент жаратсам, көп мага подписка. Эгерде айылдагы мен мисалы үчүн кээ бир келиндердин инстаграмын карасам, андроид менен эле
качество начар болсо деле эшикте шыпырганын, казанда тамак жасаганын көрсөтүп эле жашоосун кабыл алганын сонун рахат алып көрсөтө берет, рилс кылып чыгарып музыкагачы. Ошол подписканы дагы көп алып келет. Жашоосун кабыл алган адамды инстаграмдан көрүш вообще сонун кайф. Ана маска кийип алып, успешный успех, у меня все отлично, баары сонун, макияж жасап алып, тартып, ооба, бул нерсени кылса болот. Бирок анын көрүш өтө сонун рахат берет. Бул жеке менин өзүм профессионалдуу көз карашым жана тажрыйбаман алынган. Сизди эмне шыктандырат? Сизди эмне көз жаш алдыра алат? Блогдо кандай сезимдерди калтыргыңыз келет? Ушул суроолорго жооп бериңиз. Сизди эмне шыктандырат? Азыркы мен бул нерсе шыктандырат или кызыктырат деп айта албайм. Мисалы үчүн өзүмдүн жашоом, мисалы үчүн мен үчүн маанилүү да. Мисалы үчүн өзүмдү финансовый өзүмдө личный бренд кылып ушундай алып чыгуу, ушул нерсе мени азыркы учурда ошол нерсе ойлондурат, кызыктырат деген ошол. Сонун. Анда как раз таки личный брендке запросуңуз бар экен. Азыркы кылып аткан биздин бул распаковкабыз, сизге пайдалуу болот экен. Көп идеялар алдыңыз. Рилстерим чыгарат деп күтө бербестен азыртадан Телеграмдан ачып алып, жанагындай каналбы, дневникпи, ушул суроолорго жоопторду, тексттерди жаза бериңиз. Макулбу? Жаза бериңиз. Инстаграмыңызды жазаган нерсе ссылкасын жөнөтүп койсоңуз болот. Өзгөртүп баарын жазадыңызбы? Өзгөртүңүз деп тапшырма бергем, өзгөрттүм деп мага кайра кайтарым бергибедиңиз. Жазадым, аткардым, кундуз таштанова деп жазган жоксуз. Мен оюмда ойлоп атам, бул дагы эле сүрөткө түшпөй жүрүптүр депчи. Ошон үчүн сиз мону аткардым деп чатка деле, личкама деле жазып койсоңуз болот. Блогко кандай чыгара элек? Блог, Инстаграмга чыгара элек өнөрлөрүңүз барбы? Мисалы үчүн, көбү билбейт экен мен Италияда 4 жыл жашаганымды. Көбү билбейт экен мен комузда ойноп, токмокто выступленияларда аткарганымды. Көбү балким билбестир мен ырдаганымды, китеп жазганымды. Чыгармачылык адаммын, жар-жарларга бекер барып ырдаганга даярмын, бесплатно. Эмне үчүн? Себеби дегенде ырдаган сайын, бийлеген сайын мен энергиям көтөрүлөт, рахат алам. Кээ бирөө айтышат да, шарактап эмне бийлеп жүрөт, бул эмне, продюсерби же эмне, психологбу же ким? Мага абсолютно все равно эмне дейт. Мен жан дүйнөмдүн рахатын кылып атамын. Мага бул нерсе энергия берет. Керек болсо силердин тоюңарда деле барып бекер ырдап бергенге даярмын. Наоборот, сен күйөөң миллионер, акчаң болуп, баардыгы болуп турса эмне иш кылат келең десе, мен алато же бир телепередачанын алып баруучусу болмокмун, журналист болмокмун деп айтып бермекмин да. Себеби дегенде мен өзүмдү өнүктүрүп дагы ушул энергиямды көтөрүп ушул иштерди жасагым келет эле. Сатуу дагы 3 кадам дейт. Сатууда сиз эмне 3 кадамды колдоносуз? Мисалы үчүн сиз товар сатууларды, саттыктарды колдонуп келет экенсиз, кандай кадамдарды колдоносуз? Жана мисалы үчүн Инстаграм аркылуу сатыш үчүн сиз кандай кадамдарды жасашым керек деп ойлойсуз? Мисалы үчүн мен товар сатып бир көйнөктү сатып аткан болсом, ал көйнөктүн мисалы үчүн жакшы экенин, качествосы, ткани кандай экенин мен эле билем да, туурабы, менин колумда. Ошону мындай ткани кандай, посадкалары кандай, ошолорду айтып бермекмин да. Мисалы үчүн менде мындай идея бар, элестетиңиздер, мен Италияда 4 жыл жашагам, балким ибадат айым мага жардам берип калат дебейинби? Дордойго чыгыш үчүн кээ бирөө 100 миңден төлөп насаатчылык окуп местага чыгышат. Поставщиктердин номерлерин баардыгын алыш үчүн, ката кетирбеш үчүн наставник тандап 100 миң төлөп или 200 миң төлөп дагы Дордойго соода кылып чыгып кетейин дейт да. Ошондой адамдар дагы бар. Балким сиз ошол жаатынан дагы кете аласыз. Анан мен ошондой адамдарды тааныйм просточу, ошону айтып атам да. Анан мисалы үчүн мен эгерде азыр Белла Стелла бутик ачкым келет, мен именно заткан эжедей, мамамдай болгон аялдарга көйнөк алып келем Италиядан десем, Италиядан алып келемби, Италиядан Турциядан алып келемби, мисалы үчүн оптом алып келемби же мындай линейкалар
алып келемби, заткан эжени модель кыламбы, же мен мамамды модель кыламбы, же экөөнү модель кыламбы, ошол нерсени мен сатыкка чыгарсам айтам, бул көйнөк итальянский бархат, бул көйнөктү кийсең тойдо мындай көйнөк эч кимде жок болот. Бул көйнөктө сен гана жалгыз болосуң. Эгерде бул көйнөктү кийгенде аркаңан эркектер карайт деп, мисалы үчүн ушундай сыяктуу сатуудагы техникалар да, бул бизнестеги техникалар колдонсоңуз болот. Жана эгерде сиз разборумду, диагностикамды саткым келет десеңиз, анда сиз адамдарга ошол нерсени айтканды үйрөнүшүңүз керек. Мен окуп атам, диагностика кылып баштадым, мини разборлорду кылып атам, мен разборлоруман ушундай көйгөй таптык, мен разбор кылган адам баягыда курбума кылдым элем, инстаграмдан бир кыз келди эле мага, ошого разбор кылдым элем, ошонун түпкү проблемасын, причинасын таптык, ошо менен иштебедикпи, сонун результаттар болуп атат. То есть ушул нерселерди колдонуп сиз дагы сатканды үйрөнүшүңүз керек. Сизди блог алып баруудагы максат, сиз инстаграм алып барам деп атасыз, эмне үчүн, кандай максатта алып баргыңыз келет? Личный брендке, анан финансы, акча табуу максатында. Элге пайда алып келүү. Биринчи элге пайда алып келүү деп койсоңуз болот. Элге пайдалуу нерсе дайыма акча өзү келе берет. Элге пайдалуу нерсе болгондуктан элге биз өзү пайда бере алганда эл өзү акчасын өзү алып келип бизге монтип берет. Пожалуйста, мени алчы дейт. Ошон үчүн ошондой абалга келиш үчүн биз өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек, элге пайда бере алгыдай деңгээлге келишибиз керек, адамдар менен бөлүшкөнү даяр болушубуз керек. Мен инстаграмды жөн эле элдерге пайда алып келгим келет, мотивация бергим келет деп баштагам да. Ошонун аркасынан ушул нерселер дагы келип атат десем болот. Билим аркылуу, элестетиңиз, билим аркылуу ийгиликке жетип аткан бул сонунда жашоонун блокко чагылдырууда көрсөтпөй турган нерселер, өнүктүрүп жаткан нерселер эксперттик нерселер деп бөлүнөт. Кызыл линия бул көрсөтпөй турган нерселер. Мисалы үчүн, менин кыздарым бар, жолдошумду көрсөткүм келбейт дегендер. Айтам, жолдошуң көрсөтпөй эле кой, бетин жаап кой. Анан бирок жолдошуңду нативно көрсөтсөң болот. Мисалы үчүн, рульда кетип баратасыңарбы экөөң айдап, колуң көрсөтүп кой сториске. Бутуң көрсөтүп кой. Тамак, жолдошум экөөбүз тамактандык, үй бүлөм менен тамактандым дедиң, балдарыңды үй бүлөң көрсөтпөсөң дагы столду тартып кой. Үй бүлөм менен тамактандык. Всё, ушинтип деле чыгарса болот бул нерселерди. Мисалы үчүн кээ бирөө бир нерсе жолдошумду чыгарган сайын ахваттар көтөрүлөт. Мен билем, миссиясы 5, жолдошум аркылуу мен масштабка жакшы чыга алам да. Өнүктүрүп жаткан нерселер, мен өзүмдү өнүктүрүп аткан нерселерди атайын көрсөткүм келет. Мисалы үчүн, мен Дубайда жүрүп көп видео тартып келдим, бирок баары чыга элек, ошонун баарын мен дагы 3 күн чыгарам. Пока еще Дубайдамын да. Бул жака келдим дегенде эле жолугушуулар, жумуштун баары көбөйүп баштайт. Ошон үчүн баарын чыгарып, кичине эс алып алып, анан бияка келем да. То есть көрүңүздөрбү, не обязательно күнүнө басып турган, тура калып эле сторис тартып койгон нерселеримди чыгарып берсем болот. Жакшы нерсе. Көрдүңөрбү? Обязательно эмес, прям моментте эле тартып коюп. Анан жакшы дагы бир нерсе, мисалы үчүн, Заткан эженде балким байкасаңыздар керек. Инстаграм блогту мен келгенде алып барчу эмес, азыр прям көнүп сонун алып барып калды, постоянно тартып турат, ким байкаса. Анан сторис дагы сразу сториске алып чыгып туруп, жакшы кылып бир тартып коет да. Күнүнө 20 сторис тарта албаса дагы бир күндө чыгып, 1-2 жолу тартса дагы тартып коет. То есть бул дагы дисциплина. Туура кабыл алып, ушунун баардыгын үйрөнүп, сразу эле хваткость, бул нерсе бизге керек деп туруп спорт жетпейт. Мен менен спорт жетпейт. Мен заставлять этпейм. Эгерде жүрөгү каалабаса, мажбурлабайм. Албетте, анан бул нерсе жасаш керек, булар жасаш керек, бул дегенде аткарат. Исполнительно. Ошон үчүн балким партнерлукта жакшы болуп атат. Көп убакытка иштешкенге дагы жеңил, анан үстүдө айтып кеткендей, мүнөзү жакшы болуп, эч нерсе кылбагандыктан, мисалы үчүн, ал адамга 2 эсе жакшылык кылган адамга 2 эсе жакшылык кылгым келет да. Анан албетте, баарын аткарып аткан адамды дагы 2 эсе 3 эсе жылдыз кылгым келет. Канчалык? Мисалы үчүн, кээ бирөө айтышы мүмкүн да, зачем это депчи, бирок моя миссия стать причиной успеха другого человека.
Ошонун аркасынан мисалы үчүн канча даража көтөрүлүп атат, чоң акчалар келип атат, ийгиликтер келип атат. Ошон үчүн служение дагы болуп атат, ушул нерсени дагы колдонсоңуздар болот. Силердин результаттар, силердин потенциальный клиентиңердин результаттары силерге 3 эсе, 10 эсе клиенттерди алып келет. Кандай суроолор бар мага? Жакшы, очень много полезного суроо- получили. Аябай Аха, маңыздуу круто. лекция болду десем болот. Ооба, бул эң жөнөкөй цветочки десем болот, потому что мен эми түшүнүп атам, силер Инстаграмда блог алып барган айымдар депчи, анан оор темаларды берген жокмун. Тем более азыр силер фокусту трансформацияга коюшуңуздар керек, курска практикалар жасашыңыздар керек. Анан албетте ошол эле учурда дагы мен менен ушундай суроо жооп болуп турган жакшы деп ойлойм. Экинчиси болсо, мен буюрса четверг жолугушабыз, ошондо мен полный жанагы разборлорду ала келем, распечатанный түрүндө дагы. Дагы эмне эле, четверг, пятница күнү бизде фотосессия жолугушабыз. Бүгүн распаковка болду. Бул инсандык баалуулуктарды ачуу дегенди билдирет. Адам өзүнүн баалуулуктарын унутуп калышы мүмкүн. Жанагы суроолорду мен чатка жөнөтүп коем, ошону алып чыгып дагы. Анан күтпөңүздөр. Азыртадан параллельно кумурскадай кыймылдасаңар дагы баштай бергиле. Сторис жазап. Мына азыр бизде сабак болуп атат. Ушуну деле мисалы үчүн тартып коюп сторис жазап. Бизде сонун сабак распаковка личности, экспертности болду. Ал үчүн Инстаграм боюнча сабак сиздерге ушул жөнүндө сабак өтүп бер десеңер, мен өтүп бере алам. Анан оор сабактарды албай элемин. Инстаграмда мисалы үчүн сатуулар, бизнес жаатында сатууларды по-любому кылгым келет десеңер, ошондойлорду да кылсак болот. Дагы эмне бар эле? Бизде ошол. Кандай суроолор бар дагы бизде? Инстаграмдарыңарды көрсөтсөңүздөр болот. Именно ушинтип онлайн разбор кылсам болот. Ким иштетип баштап атат. Анан мен биринчи сабакта айткам, менин катамды кетирбеңиздер. Кумурскадай кыймылдасаңар дагы акырындык менен баштай берсеңер болот. Анан ошол максатты карай, ошол направлениеде, ошол багытта жатсаңыздар дагы, ошону карап, то есть кичине болсо дагы, кичинеден болсо дагы кыла бериңиздер. Анан элестеткиле, эчтеке эч кимге айтпай туруп, анан мен психологмун деп чыга калсаң, качан окудуң элең? Анан качан бүттүң элең дешет да. Ошон үчүн мен окуп атам, мен кылып атам, мен сабакта отурам, мен конспект жазып атам, мен муга мындай кылдым, ал мага отзыв берди деп, ал өзүңөргө керек. Сактай берсеңер болот. Керек болот кийинчерээк дагы. Ошон үчүн бул нерсени азыртадан рекомендация берем да. Сактай бериңиздер. Сторис болобу же Telegram каналыңарга сактайсыздарбы? Бул нерсе керек сиздерге. Бүгүн спонтанно что-то распаковка жөнүндө айттым. Ошондой энергия болду окшойт. Ошол жөнүндө айткым келди окшойт. Бирок пайдалуу болду деп ойлойм. Анан Инстаграм мен башташым керек деп сүйлөп атканыңар көп болду. 1 ай болуп калды окшойт, бирок баштай электер дагы көп экен. Ошон үчүн айтат элем, даже эч нерсе сатпасаңар деле өзүңөрдү бир сыйра упаковка кылып койсоңор, аяштарыңарга, туугандарыңарга, тааныштарыңарга, ой, психологмун деп атабасаңар деле, кооз блог кылып койгонуңар өзүңөргө жакшы. Суроо барбы мага? Суроо жок болсо, анда буюрса, четверг күнү саат 12-де көрүшөбүз жандуу, 12-де көрүшөбүз жандуу офистен. Пятница күнү 11:30-га келиңиздер, кечикпеңиздер. Бишкекте пробка, кечикпей келиңиздер. Ким башка региондо, башка жакта болсо дагы фотосессия кылса, Будапешттесиздерби, сүрөткө дагы түшүп келиңиздер.
максаттарыңарга жараша ошол Инстаграмды дагы упаковка кылып кетсеңиз болот. Анан суроолор вопросторумду трансформация курсунда буюрса видео сабактар чыгат. Анан жалганган видео сабактар бар, трансформацияны көрүңүздөр. Ким окуй элек болсо 2 эсе прям жанталашып окуңуздар. Ошол жакта группа менен Элина менен болсоңор группабый разбор катышып ошол именно ошол чөйрөмө каналда бар да трансформация дегенде 15-январда доступты жаптыртабыз сиздерге, аларга да жабылат. Курс акция менен болгондуктан ал 15-январда Элки сабактарда көргөнгө аракет кылып алыңыздар. Фокусту ошол сабакка коюшуңуздар керек. Себеби именно ошол билимдерди алып, ошону үйрөнүшүңүздөр керек, өзүңүздөр менен иштешиңиздер керек. Анан албетте кумурскада кыймылдасаңар дагы жеке брендти унутпаңар, практика керек. 1000 акылдуу болсоң дагы практика кыла албасаң, ошону монетизация кыла албасаң, анда результат жок болот. Ошол суроо жок болсо баарыңыздарга ыраазычылык билдиремин. Буюрса корпоративден көрүшөбүз. Ага чейин мен жанагы разборду дагы сиздерге жеке катыңыздарга дагы жөнөтөм өзүм. Баарыңыздарга ийгилик. Рахмат. Рахмат сабагыңызга. Рахмат, пока. Аха, Рахмат. Пока.